Assalamu alaikum, урматтуу Prodmix kanalının görүүчүлөрү. Biz sizler менен чогуу кайрадан Бишкек шаарындагы сатылып жаткан үйлөрдү көргөзүүнүз улантуудабыз. Biz мына азыр кадимки түштүк магистрал көчөсүндө чыгыштан батышты көздөй кетип бара жатабыз. Бүгүн 15 февраль 2019 жыл. Biz менен бирге болуп биздин каналга жазылып, лайк басып, комментарий жазып, коңгурону дагы басканды унутпаңыздар. Сиздер көрүп турган мынакей алдыдагы светофор бул шаардык больница, гор больницаны көздөй түшүүчү көчө. Биз болсо азыр бул көчөнү кезип өтүп, магистрал менен түз кетмекчибиз. Башкача айтканда, магистрал көчөсүнүн асфальты түгөнүп, таштак жолго түшөбүз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Видеону аяғына чейин көрүңүздөр. Биз мына жакын калдык. Мынакей 200 метрдей жүргөн соң Айнагүл деген бурчта магазин бар экен. Ушул магазиндин жанынан солго бурулдук. Биз мынакей үйгө дагы келдик. Бердибаев көчөсү 18-үй экен. Кичинекей чакан үй көрүп турасыздар. Дарбазасы салынып, үйдүн тегереги пескаблок менен дубал тургузулган. Азыр мынакей кожоюн дагы бизди күтүп жатат. Анда келиңиздер, чогуу үйгө кирели. Эмесе келиңиздер, үйдү сиздер менен тааныштырууга өтөлү. Кожоюн менин жанымда турат. Бул үйдү эмнеге саткан жатасыз? Бул үйдү саткан себеби ошо чет мамлекетке кетип аттым эле. Ошол себептен сатууга туура келди. Үй жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, бышкан кирпичтен курулган окшойт, Үй негизи бышкан кирпичтен 5 комнаталы, узундугу 9 метр, капталы 8 метр. Ушуна 70 квадрат метр общий үй. Жакшы экен, өтө жакшы экен. Үйдүн мынакей кире беришиндеги корону көрүп турасыздар, жетишерлик эле кенен экен. 2-3 машина кенен батчудай. Ал эми үй болсо, мына кожоюн айтты, бышкан кирпичтен салыныптыр. Сырты шууланган. Фундаментти мынакей көрүп турасыздар. Жетишерлик деңгээлде бийик фундамент курулган. Үйдүн болсо жалпы аянты 8ге 9 экен, ошондо болжол менен 70 чарчы метрди түзөт. Негизи бул үйдө 3 фаза киргенби? Негизи 3 фаза кирген. Келиңиздер, анда биз сиздерди биринчи үйдүн огороду менен тааныштырып өтөлү. Үйдүн огороду дээрлик кенен экен, мынакей көрүп турасыздар. Огород абдан кенен экен. Бул жер негизи канча документ боюнча? Документ боюнча 8,5, участок өзү 9 соток болот. Эмне себептен 9 соток ошондо? Негизи бул жакта жер бир аз туура эмес алынып калган, документ тууралуу. А так 9 соток. 9 соток, жакшы экен. Бул жерге мынакей огородго өзүңүздөр каалаган нерселерди эгип, дыйканчылык менен алектенсеңиз болот экен. Жер үйдүн жакшы жери өзүңүздөр билесиздер. Жайкысын огородго каалаган жер жемишиңизди, жашылчаңызды тигип алып, багбанчылык кылсаңыз, албетте абдан жакшы. Кстати, жер дагы кара топурак, сары эмес. Жакшы экен, кара топурак болсо, анда албетте абдан жакшы. Бул жерде бактар, мурун бактар болгон го дейм, ошон кыйып салгансыздарбы? Мурун бактар өсүп, бир аз каралбай калды. Азыр ошол тегерекчикти тазалап дегендей даярдык көрүп атабыз. Жакшы экен, Элеман мырза. Мына бул жерде турган пескаблоктор дагы сиздерге карайт да? Бизге карайт. Негизи бул үй борбордук канализацияга кошулган эмес болуш керек. Азыркы учурда кошулган эмес, жол келе жатканда көрөсүздөр, жол бүткөнгө чейин кошулган.
Буюрса ушул жылы жолду улантышат. Улангандан кийин буюрса центральный канализация жана газ кирет бул жака. Жакшы экен. Газды да жакында коебуз деп атышат. Газында да ошо быйыл коебуз деп атышат. Бул жер ошондо Арча Бешик конушуна кирип калабы? Арча Бешик конушуна. Жакшы экен. Арча Бешик конушу азыр жакшы эле престиждүү райондордун бирине кирип калды да. Буюрса. Жакшы экен, урматтуу көрөрман. Мынакей биз сиздерди огород менен тааныштырып өттүк, үйдүн сырткы абалы менен. Эмесе азыр үйдүн ичине кирели. Келиңиздер анда үйгө ичкериге кирели. Хоп, бисмиллахиррахманиррахим деп туруп үйгө кирели. Бул кире беришкен. Кире бериш мына бут чечүүчү бөлмө. Үй негизинен жалпы жонунан 5 бөлмөлүү үй экен. Кирип келгенде эле мына көрүп турасыздар, узун холл. Бул жер болжол менен канча метр болуп калат ошондо? Болжол менен бир 8ге 2 окшойт. Ошондо 15 чарчы метр аянтта экен. Ичкериге кирели. Холдон солго киргенибизде эле мынакей бул жер зал болуп калат окшойт. Бул жерде меш турат. Бул мешке от жакканда үй жылыйт болуш керек, Меш жакканда ошону одновременно 3 комната жылыйт. 3 бөлмө дароо жылыйт. 3 бөлмө дароо жылыйт. Кышкысын демек бияка көмүр жагып от жаксаңыздар болот экен. Ал эми бул бөлмөдөн оң жакка киргенибизде бул жер уктоочу бөлмө кылып алсаңыздар болот окшойт. Бул үйдө негизи азыр киши жашабайбы, Азыркы учурда жашабайт, мурун жашачубуз биз өзүбүз эле анан тилекке каршы ошо чет мамлекетке кетип ошол жакта элек кылгандабыз да. Ошол себептен ошо сатууга туура келип атат. Жакшы. Бул бөлмө мынакей уктоочу бөлмө окшойт анда, Бул жерден дагы кичине чаканыраак бөлмө экен. Негизи бул үй чакан үй бүлөгө ылайыкташтырылган үй окшойт. Себеби дегенде бөлмөлөр чакан-чакан салыныптыр. Бирок бул үйдүн жакшы жери бышкан кирпичтен салынып, дубалдары дагы калың окшойт. Мынакей дубалдын калыңдыгы 45 см экен. Демек, бул кышкысын жылуу болот дегенди билдирет, жайкысын салкын болот болуш керек, Бул жер болсо конок тозуучу үй десек болчудай. Конок тозуучу бөлмө. Бул жактын квадратурасы ошо 19 квадрат метр. Узундугуна 7, турасына 2,5. Үйдүн полу стяжка окшойт, Үйдүн полу стяжка, алдына подложка, анан үстүнө линолеум төшөлгөн. Жылуу эле. Жакшы. Эмесе кийинки бөлмөгө өтөлү, сол жагында ушул эле конок тозуучу бөлмөдөн чыгып эле сол жагында кийинки бөлмө экен. Кийинки бөлмө бул детский бөлмөсү. Бул жерден жалпы аянты болжол менен 9 квадрат метр. Потолоктор болсо көрүп турасыздар, пластик менен жабылыптыр, абойлор чапталган. Терезелери дагы кенен экен, үйдүн ичи жарык. Терезелер жыгач терезелер экен. Бул жерге жаңы кожоюн кааласа, пластик терезе коюп алса болот. Кирип келгенде эле мынакей оң жакта бул уктоочу бөлмөгө ылайыкташтырылган бөлмө экен. Жалпы аянты болжол менен 3/3 9 квадрат метр болот. Абойлор чапталган, бияктындагы потологу пластик, терезеси жыгач терезе. Терезеси чоң эле терезе экен, мынакей жарык. Анын үстүнө биякка күнгөй тарап болгондуктан бул бөлмө жарык болуп турат экен. Эми видеосунун аягында үйдүн баасы тууралуу сөз кылсак, канча деп атасыз үйдү? Үйдүн болоор баасы ошо 50 деп сурап атабыз. Үй негизи юридически таза, кызыл китеби бар, эч кам санабай эле койгула. Жакшы экен, өтө жакшы экен. Урматтуу көрөрман, мынакей алыңыздар Арча Бешик жаңы конушунда 5 бөлмөлүү үйдү сиздер менен бир аз болсо да тааныштырууга аракет кылдык. Алла таалам сиздерге ушундай үйлөрдү сатып алууга насип этсин. Биз менен бирге болуңуздар. Комментарий жазып, каналга дагы жазылууну унутпаңыздар. Анда эмесе биз кийинки видеобузду
тартканча көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Ушул канал аркылуу мен Мерседести саттым, Кудайым буйрса. Баары жакшы. Каналга жазыңыздар, катталыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар.